Assalamualaikum tuğanlar, jana bugünkü çoğuşqa katışып atқан қонақтар. Endi tuğanlarda bir сұраныч, ana bunu оқып бүткенше bir уып қойыңыздар, бүткеннен кейін қалған сұрағыңызға жауап беремін. Рұқсат беріңіздер. Кыргыз Республикасынын Талас облусунун ыйгарымдуу өкүлүнүн Альянс Алтын компаниясынын жетекчисинин жана тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусунда 2020 жылдын 5-февралында өткөн элдик жыйында түзүлгөн элдик комиссиянын отчету. Биринчиси, элдик комиссиянын түзүлүшү. Биз элдик комиссия Талас облусу боюнча жергиликтүү тургундарынын курамынан жалпы протоколдун негизинде түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын ГКПНен жана Кыргыз өкмөтүнүн астындагы МАМ экотехинспекция менен бирдикте 2020 жылдын 20 февралынан баштап 2021 жылдын 30 январынын аралыгында чогуу тийиштүү документтердин негизинде иш алып барылды. Жалпы протокол элдик комиссиянын түзүлүшү боюнча 20 жылдын 20 февралда Талас шаарында бекиген. Элдик комиссия экинчи пункт. Элдик комиссиянын алып барган иши. Элдик комиссия Кыргыз Республикасынын премьер-министрине 3 кат, Жогорку Кеңештин депутаттарына Рысалиевке, Бакировго, Кыргыз Алтынын президенти төрагасы Алимбековго, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүгүнүн борборунун мурдагы мүдүрү Эркинбаевго, ГКПНге 2 кат, МАМ инспекцияга 4 кат, Альянс Алтынга 4 кат, ушундай иштерди алып барып, ошонун негизинде жоопторду көпчүлүгүнөн ала алган жокпуз. Алимбековго да Кыргыз Алтын буга чейинки ээлеген 40% боюнча суроо кат жазганыбызда, ал боюнча да эч кандай каяка кеткен, эмне болгону боюнча жооп ала алган жокпуз. Мындан тышкары, элдик комиссия өзүнүн иштерине керектүү болгон маалыматтарды аныктоо, тактоо үчүн төмөнкү жер үй боюнча өткөн конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө кат менен кайрылып, маалымат берүүсүн суранды. Комиссиянын орунбасары Касымалиевке, мүчөлөрү Сапаралиевке, Баетовго, Мамбетовго, Акматалиевке, ушу жерде жүрөт, Артыкбаевго, Бокоевго, Алиевке, Курумшиевке жана Кыргыз Алтынын өкүлү Абдрахмановго жогоруда көрсөтүлгөн комиссиянын мүчөлөрү боюнча кайрылганыбызда чакырыкка Баетов менен Мамбетов экөө келип, элдик комиссиянын мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Калгандары чакырууга келишкен жок. Комиссиянын мүчөлөрү Баетов менен Мамбетов элдик комиссияга биз адис болгон себептен анда түшүнбөй кол коюп бергенбиз деп жооп беришти. Конкурста катышкан адамдар адис болгондуктан түшүнбөй эле кол койдук деп 2 адамдын ушундай жообу комиссияга берилди. Эми айтып өтөйүн. 2015 жылдын 4 майында жыйынтык чыгаруу протоколуна 23 комиссиянын мүчөлөрүнүн 6-оосу кол койгон эмес. Алардын ичинен Талас областынан катышкан 4 комиссиянын мүчөсүнүн 2-өсү кол койгондон баш тарткан. Алар ошо кездеги Талас областынын губернатору Курманалиева жана Талас районунун акими Өзүбеков. Калган 2 өкүлү Бекбол айыл аймагынын башчысы Абдыкадыров жана Бекбол айыл кеңешинин төрагасы Орозалиев макул деп кол коюшкан. Таластык жогорку кеңештин депутаты Бокоев, мамлекеттик кызматкерлер Сапаралиев, Акматалиев, Баетовдор макул деп кол коюшкан. Жер үй кени боюнча кыскача маалымат. 2006 жылы 6 июнда жер үй кенинин лицензиясы 639 номер менен кенди казып алуу жана 640 номер менен геологиялык чалгындоо лицензиясы акционердик жабык акционердик жер үй алтын коомуна берилген. Ошол кездеги жер үй алтын жабык акционердик коомунун негиздөөчүлөрү болуп,
Қазақстандық холдинг Visa 60% ие болған. Қырғыз алтын ашық акционерлік қоры 40% үлесі болған. 2006 түзілген компанияда. 2010 жылы Қырғыз өкіметі тарауынан талаптарды атқармағаны үшін лицензия жоққа шығарылған. Қырғыз Республикасының болған барлық соттарда жоғарғы сотқа чейин Қырғыз өкіметі ал компаниядан ұтып алған. 2013 жылы жер алтын кенін қазу уағында конкурс жарияланып, башқарты стартовая бағасы 300 ақш миллион доллар болып көрсетілген. Конкурсқа жалғыз Великобританияның компаниясы қатысқандықтан конкурс өтпей қалған. Конкурстың өтпей қалған бірден бір себептері болып, уағында жетіштүү маалыматтар тартылмай қалған. Конкурс жөніндегі маалымат өтеуіне 20 күн қалғанда біздің республиканың маалымат қаражаттарына еле берілген. Конкурстың талаптарының бірі конкурс ұтқан тарап Visa менен болған барлық талаш мәселелерді жөнге салу жана соттық шешімдердің негізінде барлық шығын төлеп беруге милдеттенмесін алыш керек болған. 2013 жылы Visa компаниясы конкурстың алдында жер үйгөнүн кени боюнча өзүнүн чыгымын 200 миллион ақш долларына бағалаган. Белгилей кетчү жагдай. Биринчиси, жер алтын кени боюнча Visa компаниясынын реалдуу чыгымы 50-60 миллион ақш доллары болгон. Ал сумманы мамлекеттик Кыргыз алтындан комиссия менен такташ керек болчу. Кыргызстан тарап комиссия менен Visa компаниясынын чыгымын тактаган эмес. Visa компаниясы аныктоочу Асака, мындай Асака, тартипти сактайлычы. Жок. Кирсин, Асака, сөз кайка сөз берет болду. Албай калган пайданы 200 миллион болгон. 200 миллион ақш долларын Кыргыз өкмөтүнөн талап кылган. Visa компаниясы 200 миллион ақш доллар короткон аныктоочу документтер менен бекемдей алмак эмес. Себеби жер алтын кенинде Visa анчалык жумуш аткарган эмес. Биринчи конкурс өтпөй калгандан кийин Visa компаниясы өзүнүн доосун 400 миллион ақш долларына көтөргөн. Ошол кезде жер үйгөнүндө эч кандай жумуштар жүргөн эмес. Кыргыз өкмөтү тараптан чыгымдарды тактоого эч аракет болмогондуктан жана тактоого ою жогун байкап эл аралык арбитражга 548 миллион долларга көбөйтүп, мамлекет лицензияны чакыртып алган үчүн сотко берген. Ал сотто, эл аралык сотто жер алтын жалгы акционерлик коомун сотко бериш керек эле. Анда 548 миллион ақш инвестициялык чыгымдар болбогондугун Кыргыз алтын сотто тактай алмак. Эгер алар албай калган пайда болсо, анда Кыргыз алтын негиздөөчү катары 548 миллиондун 40%-на ээ болуш керек болчу. Visa компаниясы 14 жылы сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет кылып, 100 миллион ақш долларын берели. Андан тышкары дагы 40% мамлекеттин үлүшү калсын деп кайрылган. Геология агенттигинин ошо кездеги директору Зилалиев сүйлөшүүдөн качып, жолугуштан баш тарткан. Ошол интервьюнун көчүрмөсү бул жерде тиркелген. Экинчи өткөн конкурста кен байлыктар боюнча закон одоно бузулган. Закондо көрсөтүлгөндөй кийинки конкурстун баштапкы баасы биринчи конкурстагы баадан азайбаш керек болчу. То есть 100 миллион эмес 300 миллиондон азайбаш керек болчу. Экинчиде ошону азайтып туруп 100 миллион берип койгон. Экинчи конкурста эки компания катышкан. Восток Геодобыча жана Кыргыз алтын. Кыргыз алтындын инвестору болуп Англиялык Unity Gold Mining компаниясы катышкан. Кыргыз алтын конкурска 110 миллион ақш долларын сунуштаган. Эгерде Кыргыз алтын утуп алганда, мамлекеттин үлүшү ошол жерде болмок. Жыйынтыгында Восток Геодобыча компаниянын 100 миллион ақш долларына сатып алып, мамлекет өзүнүн дагы 40% үлүшүнөн кур жарак калган. Буга 97 ошол кездеги баланс боюнча 97 тонна алтын жана геология чалгындоо аянттары кошулуп кеткен. Азыркы убакта Восток Геодобыча компаниясы Visa компаниясы менен байланышы бар казакстандык компанияга
жер үйкенinin жана чалгындоо аянтынын 40% үлүшүн өздөрү жазып жүргөндөй 585 миллион ақш долларына баалап өткөзүп берген. Кыргыз өкмөтү 100% жер үйкени жана чалгындоо аянттары үчүн болгону 100 миллион доллар алган. Жер үйкени жана чалгындоо аянттарынын 40% баасын 540% баасын 585 миллион инвестор бааласа, анда Кыргыз өкмөтү жер үйкени жана чалгындоо аянттарынын бааланын баасы болгону 7% алган, ал жана айткан 100 миллион. Элдик комиссия мындай чечимге кимдердин тиешеси бардыгын, ошол кездеги президент Атамбаевдин, премьер-министр Сариевдин, геология жана минералдык ресурстардын агентствонун директору Зиралиевдин бардыгын аныктап берүүсүн суранып, Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасына жана Кыргыз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылабыз. 4-чү, Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коом. Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коом төмөнкү лицензиялар азыр колдорунда бар. Номери 4230 лицензиясы 2015-жылдын 20 августунан 2035-жылдын 28 августуна чейинки мөөнөттө жер алтын кенин иштетүү максатында берилген. Экинчи лицензиясы 4231 номерлүү 2015-жылдын 28 августунан 2035-жылдын 28 августуна чейинки мөөнөттө жер алтын кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү максатында берилген. Кыргыз өкмөтү же башка мамлекеттик мекеме менен иштөө шарттары боюнча эч кандай келишим түзүлгөн эмес. То есть бул эмнени айтат? 100% ээси тиги эки компания мамлекеттин ал жерде 1% жок дегенди билгизет. Алар кадимкидей эле баарыңарда эле налогун төлөйт, эмесин алып кетет. Алып кетерин азында кетебиз. 5-чи, жери пайдалуу казылып алынчу кенине карата жер казынасын пайдалануу укугуна конкурстардын тартиби жана шарттарынын аткарылышы. Жери пайдалуу казылып алынчу кенине карата жер казынасын пайдалануу укугуна конкурс өткөрүүнүн тартиби жана шарттары 2015-жылдын 16 февралында 41 токтом менен ошол кездеги өкмөттүн премьер-министри Отарбаев бекиткен. Конкурска катышуучулардын негизги талаптарында көрсөтүлгөндөй, конкурска катышуучу өзүнүн жер казынасын пайдалануу укугун алуу максатында конкурстук комиссиянын кароосуна төмөндөгүлөрдү көбөлөндүрүлгөн маалыматтарды жана документтерди берүүлөрү керек болчу. Биринчиси, геологиялык чалгындоо жана алтын кендерин иштетүү тармагында жетиштүү жана оң тажрыйбанын бардыгы, пайдалуу казып алынчу кендерин чалгындоонун, пайдалуу казып алынчу кендерин казуунун жана иштетүүнүн эң жаңы технологиясына ээ болушу жана колдонууга алышы керек болчу. Восток-Геодобыча өзүнүн жер казынасын пайдалануу укугун алуу максатында конкурстук комиссиянын кароосуна жогоруда көрсөтүлгөн күбөлөндүрүлгөн маалыматтарды жана документтерди бергендиги такталган жок. Маалымат каражаттардан алган маалыматтарда алар ушул убакытка чейин жалаң чайкама алтынды казуу иштери жүргүзгөн. Конкурстук талапта көрсөтүлгөн ушул тармакта иштеген 5 жылдан кем эмес опыты жок болгон. Жер казынасын пайдалануунун негизги шарттары: кенди иштетүүгө долбоорду даярдап, мамлекеттик тиешелүү органдардан лицензия алган күндөн баштап 1 жылдан ашпаган убакытта оң эксперттик корутундарды алуулары милдеттендирилген. Иш жүзүндө 1 жылдын аралыгында кен иштетүүгө долбоорлорду даярдап, мамлекеттик тиешелүү органдардан оң эксперттик корутундарды алууга жетишкен эмес. Экинчи, кенди иштетүүгө долбоорду даярдап, оң эксперттик корутундарды алгандан 3 айдан ашпаган убакытта алтын ыргалоочу заводду, мындан кийин ЗИФ деп айтылат, жана калдык сактоочу жайдын курулушун баштаганга милдеттүү болушкан.
Лицензият көрсөтүлгөн убакта зефти жана калдык сактоочу жайдын курулушун баштоо мөөнөтү бузулса, ар бир ай үчүн $100.000 штраф төлөөгө милдеттүү болгон. Көрсөтүлгөн сумманын 70% республика бюджетке, ал эми 30% бакылап талас фондуна түшүшү керек болчу. Бул 15-жылы берилип 1 жыл болгон 16-жылдын августунан баштап төлөш керек болчу аткарбаган иштери боюнча. Канчалык төлөнгөнүн иш жүзүндө көрсөтүлгөн убакытта бүтүрө алган эмес, жетишпей калган убакытта канча суммадан штрафтык төлөмдөр жүргүзүлгөнүн маалымат ала албаган себептен элдик комиссия Кыргыз Республиканын тиешелүү органдарына кайрылып аныктап берүүсүн өтмөк. Үчүнчү, ЗИФ курулушу иши башталгандан баштап, бирок 2 жылдан кечиктирилбеген убакта ЗИФ өнөр жайлык пайдаланууга берүүнү камсыз кылуусу милдеттелген. Өнөр жайлык пайдаланууга берүү мөөнөтү аткарылбай калган учурда лицензият штраф катары ар бир ай үчүн бул учурда $100.000 ай сайын төлөөгө милдеттүү болушкан. Бул суммада 70% бюджетке, 30% бакылатка төлөш керек болчу. Жетишпей калган убакта канча сумма штрафтык төлөмдөр жүргүзүлгөн маалымат ала алган жокпуз, эч ким берген жок. Элдик комиссия бул маселеде тиешелүү органдарга кайрылып аныктап берүүсүн өтүнөт. Техникалык долбоордо көрсөтүлгөн, бирок пайдаланууга берилген датасынын 6 айдан кечиктирилбеген убакта 50%ден кем эмес өндүрүмдүүлүктү ЗИФтин долбоордук кубаттуулугуна чыгарууга милдеттүү болчу. Аткара албай калган шартта штраф катары ар бир ай үчүн буга да $100.000 төлөйбүз деп милдеттеним алышкан. Көрсөтүлгөн сумманын да 70% бюджетке, 30% бакылатка түшүшү керек болчу. Бул маселелер боюнча да жогоруда көрсөтүлгөн аткарылбаган үчүн жетишпей калган убакта канча штраф төлөмдөр жүргүзүлгөнүн маалымат ала албаган себептен элдик комиссия бул тиешелүү органдарга бул маселе боюнча да кайрылат. 5-чи, лицензия алгандан кийин 2 айдан кечиктирилбеген убакта жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен алдыдагы иштер боюнча келишим түзүүгө милдеттүү болушкан. Андан тышкары жылына 3 жыл бою фондко $100.000.000, андан кийинки жылдарда жылына $150.000.000 төлөш керек болчу. Элдик комиссия сураган маалыматты толук ала албаган себеп бакылатка кайрылып толук ала албаган себептен бул маселени тактоо максатында тиешелүү органдарга кайрылып аныктап берүүсүн өтүнөт. 6-чы. Бүтүрөй шашпай укпа жигиттер. Органдарга беребиз да муну. Жер ийгенине жана жер айрымында укуктар менен байланышкан эл аралык соттордо жана Кыргыз Республикасынын сотторунда мурунку лицензият менен байланышкан талаш тартыш иштерде Кыргыз Республикасы жана өкмөт кызыкчылыктарын соттун чечиминде негизинде өзүн коргой жана бардык чыгышчылардын чыгымдарын жана жоготуларын ордун толтурмак. Кыргыз Республикасынын ГКПНдин билдирүүсү боюнча Визер компаниясынын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө берилген доо арызындагы $589 миллион боюнча аудит өткөн эмес жана төлөп берүү боюнча маалымат, документтер жок деп билдиришти ГКПН. Айлан салтын таратып жаткан $589 миллион ақш доллары Визер компаниясына төлөп бердик деген маалыматтарды тактоо иретинде элдик комиссия генералдык прокуратурага кайрылат. Восток Европа конкурстук комиссияга катышып атканда 7 инновацияны колдонуп жер үйдү кенен иштетебиз деп конкурсту утушкан. Алардын бири кендин көпчүлүк бөлүгүн жердин астынан казып алуу ыкмасы. Экинчи, руданы алдын ала сенсордук технология менен ылгап алуу. Үчүнчү, ылгап алынган руданы роллер пресс менен майдалоо. Төртүнчүсү, концентратты 20 километр аралыкта жеткизүүгө гидротранспорт колдонуу. Сорт сионированиянын астында гравитациондук байытууну колдонуу. Сионит озон менен бөлүшүү, жетинчи кургак калдыктарды таштоо.
İş yüzünde жоғарыда sunuşlardan 7 innovatsiялық sunuşların 5 atkangan emес. Алям Салттың компаниясы тараған жер ülkeni boyunca түзілген техникалық экономикалық негіздеудің ТО-ны бермеген себептен biz сұраған ТО-ны сұрасақ сілерге толық малымат берелдім. ТО-ның шоқа чейін 5 жол қайрылсақ 5 жол тең бермей қойшықта. Ошол себептен biz бұлар конкурсқа қатысып жатқандағы берген қағаздардың негізінде төменгілерді belirlep geçiş gerekten. Bunlar 6 yılın içinde 6 yıl içinde Cumşakan akçaların gayri Sibistoymaz $578 unsaga anan buların kaza gideşesi 1 milyar bu 1.200 bin dolar bir unsası menen eseptelegen esep. Oşunda bular azırkı keste bulba 1.900 bular 1.200 men eseptegen oşunda buların kaza gideşesi 1 milyar 533 milyon dolar oldu. Bolmokta bирок азыр баа көтөрүлгөн себептен bular kaza көрөп турган келиши бул бир топко көбөйөт. Azırkı faktiski yerini belirleyip nakılga jokuz. Bundan tışkarı налогко төлөмдөр 286 milyon dolar Kırgızстанга төлөмдөр налогтор. Налог эмес бюджеттик төлөмдөр 52 milyon 8 социалдык милдеттерине 9,18 milyon. Жалпысын кошкондо болжол менен 350 milyon. Жана миллиардка жазылды, иш жүзүнө келген 350 миллиондун тегерегиндеги налогтор барын ошондо Кыргызстанга пайдасын алат. Булар азыркы баа менен 1,5 миллион 333 миллион доллар пайдан алып кетет. 1 миллиард 533 миллион пайдан алып кетет. Эми кийинкиси Бакуат талаш фонду боюнча элдик комиссия Бакуат талаш фондуна кат менен майрылып бүгүнкү күнгө чейинки фондго канча финансы каражат түштү, кайсы иштерге жумшалды деп кайрылганыбызда жалпылаган гана жооп алдык. Берилген документтер менен толук маалымат бергенге мүмкүн болбогондуктан элдик комиссия финансылык полициянын жетекчисине Жыбакеевге tekşerip berүүsүн суранып кат жөнөттүк. Кат 4 ноябрда 2000 жылы жөнөттүк. Бирок ушул убакка чейин азыр жообун ала элекпиз. Тек азыр жаткан карьерде казуу иштеринин жүрүшүндө белгиленген аянттарда бош жер кыртышы жайгаштырыла баштаган. Biz bunu 29 октябрда барганда өзүбүз көрүп келдик. 2018 yılın 26 yanvarında nomeri 059PD 099 218 2018 nomeri menен berilgen eksperттик kortunda kazуу işleri başlangança boş yer kırkışı жайгаштырылуучу жерлерде жаандын, каардын жана жер астындагы чыккан суулардын болбосуна шарт түзүү керек болчу. Бул эксперттик заключениеде көрсөтүлгөн. Элдик комиссия барган учурда жогоруда көрсөтүлгөн шарттар аткарылган эмес. Бош жер кыртыштары Кашка суу жана поселковый суулардын нугуна жана башаттарына жайгаштырылган. Мындан тышкары том жерлерде жайгашкан бош жер кыртыштары астында калган том жери эрип, суулардын башаттарын толук басып калуу коркунучтары бар. Экинчиси, кен чыккан аймактын жер кыртышында никель, титан, хром, нитрий, стронций оор металлдардын көлөмдөрү предельно допустимый концентрациядан ашыкча. Бул проектте жазылган. Чоң чыккан суусуна оор металлдардын ар кандай булганган суулардын кошулуп кетүү коркунучу турат. Үчүнчү, карьерден аянттардан жана жолдордон булганган жамгырдын, каардын жана жер астынан чыккан суулар атайын тазалоочу сооружениялардан резервуарлар, отстойниктер курулуп, тундурулуп, анан жер суусуна кошулуш керек эле. Gerekli çaralar atkarbardыкtan ар дайым булгандан суу жери суусуна кошулуп турган.
8 avgust'ta 2020 gel kazı işleri жүрген аймақтан bulgarından su düşüp turganın жергиликтүү turgunlar ordudan barıp bir neçe жолу taqtashkan video materiallar bарын көз азыр көрсөтөбүz. 2016 жылдын 7-июлда берилген 0021-046 мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусунда көрсөтүлгөндөй проектте көрсөтүлгөн иштер аткарылбаса, мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу автоматтык түрдө күчүн жоготот деп көрсөтүлгөн экспертизада. Проектте көрсөтүлгөн иш-чаралар аткарылбагандыктан карьердеги бардык жумуштар токтотулууга тийиш. Мына азыр эле чогулушканда мен ЭКТ инспекциянын директору айттым. Проектте көрсөтүлгөн иштер аткарылбаган үчүн казуу иштери бүгүн токтотуш керек. 4-нчү, Керей көлүнүн айланасында 9 мөңгү жайгашкан. Проектте 9 мөңгү кен жайгашкан аянттан 12-15 километр алыста деп көрсөтүлгөн. 9 мөңгүсү тең нары депчи. Кен казуу аянттарына жакын жайгашкандары бар жана кен казуу жумуштары мөңгүлөргө кандай таасир берери проектте аныкталган эмес. Проектте жазылган класста хранилище мөңгүлөргө таасир бербейт деген. А бирок кен казуу иштери кандай таасир берери проектте айтылган, аныкталган эмес. Алтын ылгалоочу фабрика жана калдык сактоочу жай боюнча. Калдык сактоочу жайдын проектисинде мен азыр буюрса аны көрсөтөм. Карабай айылынан 7 километр жайгашкан деп көрсөтүлгөн. Карабай айылы калдык сактоочу жайдан болгон 2 километр аралыкта турат. Экинчи, калдык сактоочу жайдын проектисин түзүүдө шамалдын багыты, күчү жана мезгили аныкталган эмес. Ошол себептен калдык сактоочу жайдан Карабай айылы тарапка мезгили менен шамал болгон убакта чаң келип жатат. Шамал башталганда калдык сактоочу жайдан көтөрүлгөн шамал Карабай айылына таптап жаткан видео материалдар бар. Аны да көрсөтөбүз. Проектте шамалдын багытын Ақташ метео станциясынын көрсөткүчтөрү менен жасалган. Ақташ метео станциясы өзүңүздөр билесиздер, Каракол айынан дагы 15 километр нары жакта. Жерүйгө 70 километр аралыгы бар. Ошодогу шамалдын багыты боюнча мындай жүрөт деп Жерүйдүн шамалдын багыты аныкталбай эле проект жасалып калган. Ошол себептен калдык сактоочу жайды коопсуз жайга көчүрүү зарыл. 3-нчү, калдык сактоочу жайдын орду гидрогеологиялык изилдөө иштери тыкаттык менен жүргүзүлгөн эмес. Альянс Алтын компаниясы элдик комиссия гидрогеологиялык изилдөөнүн документтерин тактоо иретинде сураганда берген жок. Алардын айтымында су 65 метр тереңден чыгат деп билдиришүүдө. Ал жердин аты Чоң Булак сайы. Бургулоо иштери жүрүп жатканда жергиликтүү тургундардын айтымында 6,5-7 метрден суу чыкканын айтып жатышат. Казуу иштери жүрүп жатканда тереңдиги 1 метрден ашык аянтты 600 метр квадратный көлмө пайда болгондугун фото жана видео материалдар менен тастыктап бере алабыз. Көргөн балдар да бул жерде отурушат, айтып бере алат. Калдык сактоочу жайдын астында, жер астындагы суунун болбошу керек. Ушул себеп боюнча калдык сактоочу жайды да коопсуз аймакка жылдырбаса болбойт. 4-нчү, элдик комиссия 20-жылдын 29 октябрында калдык сактоочу жайды айта кетүүчү нерсе, биз 20-жылдын 20-февралында жумушту баштап, бирок карантин деген себептен ишти алып бара алган эмеспиз. Biz birinci yolu kampanyanın işte atkanın birinci yolu 29 oktyabrda gana girgende mümkünçülük aldı. Janağı eме өзгөрүп кетип, тиги переворот болуп кетип, Айбек кызмат келгенден гана кирдик. Ага чейин киргенде бизге эч ким уруксат берген эмес, киргизбей келишкен. 29 октябрда калдык сактоочу жайды көргөнү барганда
төшөлгөн Г мембрананын тешилип калганын жана курулуш иштери проектте көрсөтүлгөн технологияны одоно бузганын аныктап келген. Г мембрананын тешилген жерлерин аныктап, ордунда Альянс Алтын компаниясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда акт түзүлгөн. Г мембрананын айылып калган себеби анын үстүндө төгүлгөн чоң жана кичине таштарды оор техника түртүп түздөгөндө калыңдыгы 2 мм Г мембрана тешилип калган. Комиссия тешиктери бар деп бул проблеманы жарыя кылып чыккандан кийин компания чет өлкөлүк сенсор фирмасын чакырып текшертип, дагы көптөгөн айылып калган жерлерди таап жатышат. 21-жылдын 21 январында компания тараптан чакыруу менен барганыбызда калдык сактоочу жайдан дагы көптөгөн чоң жана ар көлөмдөгү таштар бар экени дагы аныкталды. Проекттин курулушу технологиясы сакталбагандан кийин Г мембрананын бүтүндүгүнө, анын дагы гидроизоляциялык кызматларына эч кандай кепилдик жок. Проектте калдык сактоочу жайдын астында тапталган ташы жок, топурак, Г текстил, анан Г мембрана, анан Г текстил жана калыңдыгы 1,5 метр болгон тапталган топурак болуш керек. Орусча айтканда обломочный грунт без острых включений до 5 мм деп жазылып турат проектте. Грунта постреляющего слоя не должно быть вреда, снега и других включений крупнее 5 мм деп турат. Бул проектте жазылганында, бул проектинде улам сурап отуруп, талашып отуруп, бир жума мурун арнады. Толук изилдеп, толук дагы эмес, эметкенге толук жетишкен жокпуз да, бирок көзгө урунган эмелер жерге жазып, 5 мм деп проектте жазып турат. Таштарды кандай таштар чыгып атканын, обломочный материалдар 50 сантиметр грунтта, 20 сантиметр астындагы грунтта 5 мм обломочный материал болуш керек, бирок 5 мм чоң болуш керек деп турат да. 5-чи, жогоруда көрсөтүлгөн проблемалар болуп жатат. Тиешелүү чараларды көрүңүздөр деп 29 январда 20-жылы Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Абылгазиевке, Талас областынын өкүлү, Рихардын өкүлү Бураталиевке, ГКП төрагасы Осмонбетовго, Мамтек инспекция жетекчиси Жунушевке курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасынын директору Аманкуловго кайрылганбыз. 20-жылдын 27 февраль айында Кыргыз өкмөтүнө караштуу Мамтек инспекциянын 0905 номерлүү кат келген. Ал катта комиссиянын суроо талабына жерилгенине байланыштуу экологиялык талаптары толук аткарбай жатканына байланыштуу кайрылуусун текшерүүгө өкмөт аппараты тараптан 15-65-51 сандуу тапшырма берилип, ведомство аралык комиссия түзүү иштери башталган. Андан тышкары элдик комиссия калдык сактоочу жайдын курулушунун иштерин технологиясы сакталбай жатат. Проектте шамалдын багыты, жер астында суунун деңгээли тыкат изилген эмес. Ордундан текшерип бериңиздер. Биз көрсөтүп берели деген кайрылуубузга 20-жылдын 3 июлунда номери Б472 номери менен берген жоопто ковидке байланыштуу арызда көрсөтүлгөн маселелерди булардан тышкары текшерүүгө мүмкүн эмес деп жооп келген. Бул менен эмне айтабыз? Убагында мамлекет тараптан тиешелүү надзор, контроль болгон эмес. Жыйынтыгында жогоруда аталган мамлекеттик органдардан ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн эмес, жана калдык сактоочу жайынын курулушу тиешелүү көзөмөлгө алынган эмес. 9-чу элдик комиссиянын сунушу жана талаптары. Биринчиси, жер алтын кени боюнча өткөн конкурстун закондуулугун атайын мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип чыксын. Ошол кездеги президент Атамбаев, премьер-министр Салиев, биология агенттигинин директору жана комиссиянын төрагасы Зилалиевдин жана башка комиссиянын мүчөлөрүнүн, мамлекеттик кызматкерлердин конкурстун жүрүшүндө Кыргыз мамлекетинин экономикалык кызыкчылыгы корголбой калгандыгын аныктап,
жоопкерчиликтери такталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасы кен байлыктар недра законунун 42 статьясынын 2 пунктунун талаптарынын негизинде Кыргыз өкмөтүнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргоо максатында Кыргыз өкмөтүнүн жетектөөсүндө мамлекеттик комиссия түзүлүп, жыйынтыгынын негизинде жери алтын кенинин 51%тен кем эмес үлүшү мамлекетке кайтарып алуу иш-чаралары жүргүзүлсүн. Үчүнчү, калдык сактоочу жайдын Карабай айылына жакын жайгаштырылып, проектте бардык экологиялык коопсуздук чаралары көрүлбөй калган себептен чаңдын көрүлбөй калган себептен коомсуз жайга көчүү Айланыс алтын компаниясына милдеттелдирилсин. Төртүнчү, жогоруда көрсөтүлгөн талаптарды инвестор тараптан аткарууга макулдугун бербесе, азыркы учурдун талабына ылайыктуу Кыргыз өкмөтү өзүнө алып 100% мамлекеттик үлүшү менен өзү иштерди аткаруунун аракеттерин жүргүзсө, мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң салым болмок. Бешинчи, жогоруда көрсөтүлгөн талаптар аткарылганча жер алтын кенин казуу иштери токтотулсун. Комиссияны жыйынтыгы туугандар ушул. Суроолор болсо жооп берейин. Суроолор болсо мындайга, берде микрофон бар, ошол жерге барып бере берсеңиздер болот,